Анан бизде мугалимдер да тарбиялуу болуш керек. Мурда билесиздерби, мугалимдер аракка жөнөтөт эле. Агайлар аракка жөнөтөт эле. Мен да канча жол жөнөтүшкөн, мисалы үчүн мен эле. Барчы барып туруп, окуучуларды акырын чыгарып туруп, барып арага келчи деп акчаны берип, мугалимдер кимдерди? Окуучуларды аракка жөнөтөт эле. Адам өзү тарбиячы болуп туруп, кеде логично карасаң өтө жаман да. Кеде больницага барсаң, врачтар өздөрү тартат, чыгып алып тартат да. А медицинада өзү эмне? Чекпеш керек да, зыян. Врач лечит людей, но он сам болен дейт да. Это очень плохо. А когда воспитатель сам воспитывает детей, бирөөлөрдү тарбия кылат дагы, бирок аракка жөнөтөт, бул жаман да. А имам болуп туруп, бирок биз имам болуп туруп грешник боло турган болсок, это очень плохо. Адам качан өзүгө баягы правилага не соответствует, бул аябай жаман да. Ошон үчүн мен мугалимдерден дагы суранып кетет элем, мугалимдер дагы эң биринчи окуучуларды эмне кылбаш керек? Аракка жөнөтпөш керек. Окуучуларды аракка жөнөтпөй үлгүлүү болушубуз керек да. Ата эне дагы. Кеде балабызды аракка жөнөтөбүз, сигаретке жөнөтөбүз, наска жөнөтөбүз. Откуда он учится? Вот, биз өзүбүз эле үйрөтүп атабыз аларды. Биз өзүбүз үйрөтүп атабыз. Алдында барып алып чегебиз. Во-первых, чекпеш керек. Экинчиден, чегип атабыздарбы? Не показывайте своим детям. Постарайтесь не показывать своим детям. Өзүңүздөрдүн балдарыңыздарга, аялга, балдардын алдында сенин эмең уваженияң түшүп кетет, такыр эле түшүп кетет. Страховка кылып алат ал өзүнө. Почему мен бирөөнү айтам да, неге чегесиң десем бирөөнү сурасаң айтат, отец курит у меня. Ошон үчүн бирөөнү айтасың, не намаз окуйсуң десе, атам намаз окуйт дейт, туурабы? А бирөө не чегесиң десе, атам эме кылат дейт. Не ичесиң десе, атам, атасынан көргөн. Ошон үчүн эң биринчи ата тарбиялуу болуш керек, андан кийин мугалим тарбиялуу болуш керек, аракка жөнөтпөш керек, анан үй бүлөдө эме болуш керек. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам акыркы хадис, урматтуу жамаат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, Мишкатта келеткен, "Ман шарибал хамра лам яқбалуллаху лаху салатаху 40 сабахан." Ким арак içe турган болсо, Алла Таала анын намазын 40 күн кабыл кылбайт деди. 40 таң деп атат. 40 күн кабыл. Фа ин таба табаллаху алейхи. Эгерде бир жолу ичип туруп тооба кыла турган болсо, Алла Таала анын тообасын кабыл алат. Фа ин ада лам яқбалуллаху лаху салатаху 40 сабахан. Эгерде экинчи жолу дагы аракты ичип ала турган болсо, бир жолу тооба кылып, экинчи жолу тооба кыла турган болсо, Алла Таала анын тообасын кабыл алат, бирок намазын 40 күн кабыл кылбайт экен. Фа ин таба алейхи, тооба кылса тообасын кабыл алат. Фа ин ада лам яқбал лаху салатан 40 сабахан. 3 жолу ошондой кыла турган болсо, 3 жолу тообасын кабыл алат дейт пайгамбарыбыз. А бирок фа ин ада фил рабиати лам яқбал лаху салатан 40 сабахан, фа ин таба лам ятуб алейхи ва сақаху мин нахрил хаббал. Анан не деди? 4-чү жолу кайра кеде жалганчы болуп калабыз го, өзүбүзгө обещание беребиз. 4-чү жолу эмен ичпейин деп туруп арака 4-чү жолу келе турган болсо, 40 күн намазы кабыл болбойт, тообасы да кабыл болбойт экен 4-чү жолкусунда. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек? Бир жолу, бая айттым го, бир жолу розеткага колуң тыктыңбы, топ тарттыбы, болду, бүттү, кайра барып тыкпайсың го, дагы тартчы мен, дагы тартчы деп. Ошондой аракты бир жолу ичтикпи, кадырыбыз түштүбү, демек башкысы да акылдуу инсан катары, акылдуу адам катары кийинкисинде эмне кылалы? Таштайлы. Бирок фыхта айтат, ушул жерде эскертип айтып коеюн. Фыхта айтат, эгерде адам дейт арак ичкенде намазы баягы өзүнү белип жыгылып кетпей турган болсо, намазга келе берсин дейт. Ичип алган болсо даже намазы кабыл болот деп фыхта алымдар айтат. Бирок ошол эле мезгилде могу хадиске таянып, арак ичкен адамдын намазы 40 күн кабыл болбоо коркунучу дагы бар. Коркунучу дагы бар. Ошон үчүн эмне кылалы? Урматтуу жамаат,
арактан этият кылалы, ушул балдарыбызга эмне кылалы, анан дагы кээ бирөөлөр бар го, эме деп берет. Дары деп берет. Кээ бирөөлөр айтат, дары деп берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бирөөдөн айтты да, Са'ала набия саллаллаху алейхи ва саллям анил хамри фанахаху, бирөөнү бир эмени арактан кыйды эле, иннама аснa'уху лид-дава. Ал айтты, мен дарылык үчүн жасайм деди. Дарылык үчүн жасайм деди. Факала, пайгамбарыбыз айтты, иннаху лайса бид-дава валакиннаху даун. Аракта дава жок деди. Аракта шифа жок. Аракта неси бар деди? Аракта бул тескерисинче оору бар деди. Муну медицинадан дагы, врачтардан дагы сурасаңыздар, толтура эмеси бар. Ошон үчүн Аллах Таалам бардыгыбызга эмне болсун? Аллах Таалам бул нерселерден сактаган болсун. Кимдин достугу арак үчүн боло турган болсо, кимдин достугу арак үчүн боло турган болсо, арактын Алланын алдында арактын кандай кадыры жок боло турган болсо, анын достугу дагы ошончолук кадыры жок болот Аллах Тааланын алдында. Эртең ичкен достор өлүп калсаңыз, сиздин табутуңузду көтөргөнү келбейт. Мен гарантия берем. Ичкен достор эч качан барып досумга Куран окуп коеюн, эме кылып коеюн, топурагын тартып коеюн, эме кылайын деп барып жууп коеюн, кепиндейин деп досуңа келбейт эч качан. Мына жакта эле дос. Ошон үчүн не кылалы? Досторубузга арак ичпегендерге кошулганга Аллах Таалам бардыгыбызды насип этсин. Субханака ла илма лана илля ма алламтана иннака анта алимул хаким. Раббана ла тузигh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab bi rahmatika ya arhamar rahimin.